Tuğanlarım kessere kettem men turbaymın. Tokkosayda. Mana. Mutlum artan bir koydu mana. Giderim. Tezerede çıkarıverir mana. Ha. Tezerede macera çıkardı bul. Kolda uşala oturmayasın. Elderge jakşı da bul. Oңой жолу менен çalашка jakşı da bul. Шабун Жороев өзү жасаган техниканы көргөзүүдө жүгөрүнүн данын сотосунан бөлөк кылып ажыратып алчу машинаны короодо жаткан колдонуудан чыгып калган темир тезектен эле кураштырып койгон. Эс тартканы балка кармап, темир устачылыкты атасынан үйрөнгөн. Балалыгы Тажикстандын Жергетал районунда өтүп, кийин Кыргызстанга жерге оторгон. Тешке кылып койгон, ошо салтып урам болду. Мана. Бардык элдер алып кетет муну мана. Мана. Простой бул. Мана. Чүй областынын Төмөнкү Чүй айылынын тургундары Шабун атанын мыкты темир уста катары жумушту жеңилдеткен буюмдар менен таанышат. Бул сабиз туурагыч менен бир кап жашылчаны жарым саатка жетпей эле майдалап койсоң болот. Ал эми дан майдалаган кол тегирмен өтө жеңил конструкция менен жасалып, айылдыктардын ар биринин үйүндө бар. Мана. Мынтип birden tara verirsin bana. Bana. Çünkü tara verirsin bana. Tam da bir saatte ötüsünü çok tatlı koyuyorsun. Hepsi tatlı olasın bir saatte bana. Bu özümlük kol emertizliklerim bular. Özüm de sen bulardı. Şimdi gerek olsa al kete satar. Şimdi gerek olsa bana. Kolda desem, şimdi var olsa bana. İki bu drabilka mana ikini körgülü. Prosto öyle bul. Hiç qanday qiyinchiligi yo'q bul. Bir kichkina motorni qo'yib, üstüne pichoq qo'yganman. Hech qanday bunday qiyinchilik yo'q. O'ng'ayla jasab qo'yamiz buni. Elga yaxshi foyda beradi. Kimga kerak bo'lsa, men jasab ko'p odamga berdim. Shunday tatib o'tadi jemga. 2000-жылдардын башында Шабун ата үй бүлөсү менен Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келип, кыргыз жеринде оокат кылууга киришкен. 2 кыз, 4 эркек уулду багуу оңойго турган жок. Чоң бөлөөнүн жалгыз каржы булагы темир устачылык. Эрезеге жеткен кыздарын турмушка узатып, 2 уулун үйлөнткөн. Балдарынын үлүш жери жок болгондуктан тамсала албай, 3 бөлмөдө 3 бүлөө күн кечирип келишет. Гененин балдарына берип, өзү кемпири менен кичинекейинде жашайт. Men mana kichkineke uyda temperament yaşayman. Mana kichkinekeyde mana. Bir yakta bir balam yaşaydı. Bir yakta bir balam yaşaydı. Üçüncü de bir seyman şu kichkine uyun içinde bir peçke vardığı geçiyor tatardı. Bir peçkede o jaga tamağı da şu yerde var degen içinde seyman şu yerde var. 3 yemeğimiz. 25 bin bol uylar. 25 bin alganlayım şunu. Жүрүңүз могу печканды. Mana şu yerde kelip mana şu bir peçkeni özüm jasaganmın. Uşul ilgeri o yerde kontramarka bolgon eken. Kontramarka o jaktan bizge tamak pişirishga bolboydu eken. Keyin özüm peçke jasap turup uşul kontramarka koyup koydum. Tamak tapsa çayda kaynat bar. Neme kuxniyda uşul bolup kalatda bardı ele. Neme jaşodu jaşaş керек экен да. Бияқта улуу балаңыз. Bu жерде улуу bir жерде жашайт бирөө. Жалгыз меш тамак аш жасаганга ыңгайлуу болгону менен бөлмөлөрдү толук жылыта албайт. Bir balam bu жерде турат. Bir келини mana kömür suuk болгондуктан атасынын үйүндө жашап турат. Жер жетпейт. Азыр бардык үйлөр жылытышка күчү жетпегендиктен атасынын үйүнө кеткен. Bir канча акчаны туруп кичине жылгондон келейин деп кеткен ошого. Биз өзүбүз устабыз. Топурактан лайкылтуу лайдан өзүбүз fundament kulle salып кетербиз. Эч келмеси жок бизге. Малар бекал. Эдер кылам жок. Суукта тоңкулат. Мен суукун кайра эптеп чыгарып суу болбосо жашоо болбойт. Бул ирет аба ырайы жылуу болуп суу тоңгон жок. Көпчүлүк учурда кыштын ызгаарында суу муз болуп алганга мүмкүн болбой калат. Үйдүн ичине эмне киргизип алган эмес? Үйдө условия жок дейм. Кантип мен үйдү эле көрсөм мен кантип кылам. Үй салыш керек болуп атат.
Абдулманап Азизов ошол эле Сокулук районундагы Жаңы Пахта айылынын тургуну. Тажикстанда 1992 жылдан 97 жылга чейин созулган куралдуу жарандык согушта кыргыздар үчүн жашоо кооптуу болуп калгандыктан бул жака 1996 жылы келе берген. Кыргызстандан 8 бала күтүп, очор бачар болгон. Ал куруучу болуп эмгектенчи. Тапкан ташыганы, ичкен жегенине араң жетип, 8 баланын курсагын тойгузганына атасы кубанып жүрө берген. Жаш өткөн сайын шайы кетип, эми ишке деле ал келбей калды. Бул эскилиги жетип, эми урайын деп калган үйдү Абдулманап бузуп башка салам дегенине көп болду. Азырынча ошол бойдон эле турат. Качан басып калат деп кооптонуп жашайт. Бийил чыгып көрдүм да бирөкө. Чыгып көрүп жанагыдай бир эки мактам. Жогоруда тээде жүрүш керек да. İşteş керек анан басканга уже неме болбойт. Жаш өтүп калды. Коркпос. Абдулманап Азизов Кыргызстандын жарандыгын алган. Көп балалуу болгондуктан мамлекет тараптан 2-3 ай жөлөк пул төлөнүп, кийин жериң бар экен деп анысы дагы берилбей калган. Ке. Мана деген макала, биз чачта. Өзүм алдым бир канча алып жүрүп берилер да, кийин жериң бар экен сенде сага мүмкүн эмес деди. Канча миң алчу элем? 2000-3000ге жетпейт. Эми кичине жардам болот деди. Эми окуучуларга кеде мына школго бирдеке керек болот. Мен меден келсем кичине жардам болот де мага. Кышында жумуш жок, үйдүн ичи муздак, балдары менен карандай чай ичип, жубайы жасап кеткен нан түшкү тамактын ордун басат. Гүлнара эже тандырдын отун жагып, нан бышырууга камданууда. Бир жумага жеткидей кылып, көбүрөөк жасаш керек. Тандыр жакшы да духовкадан. Дамы жакшы. Ана ушаланбайт. Духовканы ушалангы түшүп калат го. Тажикстандан келген этникалык кыргыздардын той ашы тандырга бышкан нансыз өтпөйт. Көлөмү жана формасы ар түрдүү болуп, жергиликтүү токочтордон айырмаланып турат. Гүлнара эже жапкан нанынын формасы чоң жана өтө даамдуу. Бул эмнеге сулак? Тандыр кармасын депчи. Нанды. Ушинтип суулап жабабыз да. Тайнемне. Апам ненесиден тайнемнен үйрөнгөн. Кичинемде ал мен көшө чогуу жайлоого чыкканбыз да. Тажикстанда, да? Этникалык кыргыздардын ар биринин үйүндө мына ушундай тандыр болушу керек. Анысы жок, элестетүүгө мүмкүн эмес. Жаңы Пахта айыл аймагында Тажикстандан келген кыргыздардын саны 5000ге жетет. Өзү айылда 7000 тургун жашайт. Көпчүлүктү түзгөн этникалык кыргыздар бул жакка эгемендикти алгандан тарта көчүп келе башташкан. Массалык жер котору 1996-97 жылдары болгон. Алар Тажикстандын Жергетал жана Шаар Туз райондорунан келишкен. Тажикстандын Жергетал районуна мендеги маалыматтар боюнча 1635 жылдары Afganistan'dan Mazar-ı Şarif, Balx ürününün Çoğ Pamir dalinasından bargam deyip eseptelemiz biz. Bizden urunu içkilik kesek urusu deyip aytıladı. Anan tarihi mekanım kaydasın, Kırgız elim kaydasın, Alatoğum kaydasın deyip biz Jergetal rayonunda yaşayan Kırgızlar Çoğalay ürün arkalı Kırgızstan Oş oblasına, Calavat oblasına, Batken oblasına köçüp gelişti. Halbuki biz olsa Çüy dalinasına köçüp geldik.
Кыргызстан эгемендигин алган жылдан тарта чет өлкөдө жашаган этникалык бир туугандарыбызды мекенине кайтаруу боюнча ишин баштаган. Көпчүлүгү коңшу өлкөлөрдө байыралышкан. Ошондон тарта бүгүнкү күнгө чейин 65 000 адам Кыргызстанга өз ыктыяры менен көчүп келген. 2006 жылдан тарта этникалык кыргыздарды мекенине алып келүү жана келгенден кийин дагы жеңилдиктер менен камсыздоо максатында кайрылман статусу берилген. Кыргызстанга келген этникалык кыргыздардын учурда 9 000 жарандык ала элек. Калганы кыргыз паспортуна ээ болушкан. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда 300-350 000, Кытайда 200 000, Тажикстанда 75 000, Түркияда 4 000, Афганистанда 1,5 000 этникалык кыргыз жашап, болжолду жалпы саны 900 000ге жетет. Көпчүлүгү Кыргызстанга, ата журтуна кайтууну самашат экен. Үйдү сата албагандан кийин бияктан келип жер алыш, үй салыш кыйын болот экен. Ошон үчүн келе тургандар 100% бардыгы эле кетебиз дейт, бирок үйлөрүн таштап келе албайт. Чет жактан келген кайрылмандар үчүн деле оңой эмес. Бул жакка келип жашоо шартка көнүш оор. 15-20 жылда дагы бутуна тура албай, араң жашагандар да бар. Буга себеп алар башка маданият менен аралашып, тилинде өзгөрүүлөр болуп калгандыктан коомго аралашуусу кыйыныраак болот. Бешик тою бизде жерге талда өткөн бешик тойду кудду ушу Чүй долинасында өткөн бешик тойдун эле өзү болот экен. Анан бизде тушоо той ушул сат болгон эмес экен. Үйлөнүү тою ушу Кыргызстанда кандай болсо, бизде да ошондой эле. Бирок айырмасы бир аз тажиктарга жакын жашаганлыгы үчүн айрым салттары туура келбейт. Бул Жаңы-Пакта айыл аймагына караштуу Заря айылынын мектеби. Дүйшөндүн мектебин алыстан издебей эле мына бул жакка келсең күбө болосуң. Бул имарат мурда бала бакча болчу. Мектептин жоктугунан айылдын тургундары 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга ушул жерден билим берүү демилгесин көтөрүшкөн. Калганы коңшу кыштыкка барышат. Чоң класстарга деле кыйын. Азыр кыштын күнү аябай кыйын болот. Себеби саат 8:15 сабак башталат ал жакта. А биздин окуучулар маршрутка жоктуктан саат 7:20 чыгышыбыз керек да, жолгочу. Кыштын күнү барып келишке булар кыйналып калышат да. Чоң класстар барып келет. Айла жок эле. Аракет кылсак, эл жардам берсе, депутаттар неме кылсак, мектепти чоңойтолу деген ой болуп атат. Кыямиддин Тиранов Кыргызстанда билим алып, адабий тилде сүйлөөгө жана үйрөтүүгө болгон аракетин жумшайт. Тилибиз катып калды. Жаштарга үйрөтсөк, нукурак кыргызча сүйлөп калышар дейт агай. Биз булардын ата-энелери алар аяктан көчүп келген болсо, булар бул жерде төрөлгөндөр да бул жакта өсүп атпайлар. Булар бизге караганда алар тилди тез алып кетет да, булар жаштар үйрөнүп кетишет. Ал жакта окуп, ал жактан келгендерге бир аз. Эми буларды биз аракет кылып атабыз, колдон келишинче ошол адабий тилге үйрөткөнүбүз жакшы болот да. Тажикстандан келген этникалык кыргыздардын 50% Чүй областынан байыралышкан. Жайкысын көбү куруучулук менен жана капуста, калемпир айдап дыйканчылык менен алектенишет. Бирок көпчүлүктөн айырмаланып, жаңы идея менен ишкерлик кылгандар дагы бар. Келсиңби, кел. Кел, алды карайлычы, Бакир. Кел балам. Адахан Исмаилов өз колу менен мына бул сарайды куруп, асыл тукум уйларды багат. Учурда уй торпогу менен 40ка чукулдап калыптыр. Үй бүлөнүн киреше булагы сүттүн көлөмүнө жараша. Эми биз өзү кичинекейибизден ушул малга кичине жакын болгонумун айтып атпайм. Мен өзүмдүн немен боюнча, кесиби боюнча зоотехникмин. Ушул нерсе ыңгайлуу шарт болуп атат. Анан малдын дагы берекеси жакшы, сатканга дайыма оң. Анан азыркы күндөргө, заманга карап дагы малды постоянно, мисалы үчүн дайыма ушул бир касса болуп берет да. Кандай бир оор күндөр болсо, кандай бир жакшы күндөргө дайыма ушу сатканга дагы, алганга, койгонго, анан өзүнүн үй тиричилик оокатына дайыма жетип турат.
Көз жоосун алган кооз, тажик орнаменттери түшүрүлгөн төшөк жууркандарды айылдыктар ушул жактан алып кетишет. Саламат Жетаеванын эмгегин сатып алганы бүгүн дагы кардарлар келиптир. Mana birden apçığa verelim mi? Кайсыларды саттыңыз? Mana baş dörtüğü. Төртөөсүн саттым. Төртөөнү канчага саттыңыз? Gel balan mağa yapasın. Көп эле келип турушт клиент. Ova zakaz berip koyacak. Benimki zakaz melli de. Günümdü günümdük. Күндүчү? Günü ver. Şularda bunlar bütün kızlar var ötüp gider. Kızlarga mana kızlarga sep bulup koyumlar da. Zakazlar var var. Mına döt döşögü bular. Бир күндө ушундай, бир күн сайын ушундай саттыңыз. Ova gün sayın şunlar hep satarız. Көбүнчө кимдер алышат? Özümüzün Tacikistanlıklar toyga kızların toyga aparışat. Mana büt barı tuğandan toyga. Бүгүн биз этникалык кыргыздар жөнүндө, анын ичинде Тажикстандан келип, өз журтунда кандай турмуш тиричилик өткөрүп жаткандыгы тууралуу баяндап бердик. Көп жыл тажик маданияты менен аралашып жашап, бирок ошондо дагы өз тилин, каада салт, үрп адатын унутушкан эмес. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.